Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Экинчи бөлүм, биринчи сабак. Байлар акчага иштешпейт. Ата, бай болушун жолун айтып бере аласызбы, дедим мен күндөрдүн биринде. Атам окуп жаткан гезитин бир четке койду да, балам, сен эмне үчүн бай болгуң келип жатат, деп сурады. Бүгүн Джим менен апасы өзүнүн жаңы Кадиллак унаасында келип, көлдүн жээгиндеги үйүнө уикендке алып кетти. Джим өзүнүн 3 досун кошуп алды. А мени менен Майкты кошкон жок. Бизде ал силер кедей балдарсыңар, ошондуктан кошпойбуз, деди. Ошентип айттыбы? Деп атам ишенбегендей мени карады. Ооба, ошентип айтты, дедим капаланып. Атам мурдундагы көз айнегин жылдырып коюп, башын чайкап, гезитин колуна алып окуй баштады. Мен жооп күтүп турдум. 1956 жыл болчу. Жашым 9 эле. Мен да байлардын балдары барган мамлекеттик мектепке барчумун. Биздин шаарда кант плантациялары көп болчу. Плантация ээлери жана шаардык башка бай адамдар, врачтар, бизнеси барлар, банкирлер 6 класска чейин балдарын ушул мектепке жөнөтүшчү. Андан кийин байлар балдарын башка мектептерге берчү. Мен ата-энем байлар жашаган көчөдө жашагандыктан, мен да ошол окуу жайына баруучумун. Башка көчөдө жашаганымда, мен ата-энемдин деңгээлинде жашагандардын балдары барган мектепке бармакмын. Биздей болуп жашагандардын балдары үчүн менчик мектептер болгон эмес. Акыры атам гезитин үстөлдүн үстүнө койду да, ойлонуп жатканы көрүнүп турду. Анда балам, деп ал сөзүн жай баштады. Эгерде сен бай болгуң келсе, акча иштеп табууну үйрөнүшүң керек. Акчаны кантип иштейм, дедим мен. Башыңды иштетишиң керек, балам, деди жылмая. Бул ушул эле нерсени айткым келген. Же мен сенин сурооңо жооп бере албайм, менин тынчымды алба, дегенди түшүндүрдү. Шериктештин пайда болушу. Эртеси эң жакын досум Майкка атамдын кеңешин айттым. Мектепте Майк экөөбүз гана колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары болучубуз. Майктын да бул мектепте окуганынын жөнү меникиндей эле болчу. Биз өтө деле кедей эмес элек. Бирок башка балдарга салыштырмалуу бизде жаңы бейсболдук колкап, жаңы велосипедибиз жок эле. Алардын баардык нерселери жаңы болгондуктан ошондой сезилчү. Ата-энебиз бизди баардык нерсе менен камсыз кылчу. Үй, тамак аш, кийим-кече болду. Менин атам дайыма эгерде сен бир нерсени сатып алууну кааласаң, анда иште, деп айтчу. Биз көп нерсени каалачубуз, бирок шаарда биздин жашыбыздагы балдар үчүн жумуш жок болчу. Акча иштеш үчүн эмне кылышыбыз керек, деди Майк бир күнү. Билбейм, дедим мен. А сен менин шериктеш болушумду каалайсыңбы? Ал макул, деди. Ошол күндөн баштап Майк менин бизнестеги биринчи шериктешим болду. Ошентип биз кантип акча иштеп табуунун жолдорун ойлонуп отурдук. Сөз арасында биз Джимминин көлүнүн жээгинде жайгашкан үйүндө жыргап жүргөн байлардын балдары жөнүндө сөз кылып жаттык. Бизге бул катуу тийди. Бирок канчалык көңүлүбүзгө катуу тийген сайын биздин ого бетер акча иштегибиз келди. Түшкөн маал бир ой пайда болду. Майк мурда китептен окуган жаңы табылга жөнүндө айтты. Биз бири-бирибизге кол беришип, чогуу бизнес баштамай болдук. Бир канча жума кошуналарга кирип, бошогон тиш жуучу пасталардын идишин бизге беришин сурандык. Көптөрү таңдана карап, бирок макул болуп жатышты. Кээ бирлери эмне кыласыңар, деп сурашты. Ага биз айта албайбыз, биздин жаңы ишибиздин сыры, деп жооп берип жаттык. Апамдын кир жуугуч машинасынын жанынан орун таап, кетчуптун идиштери турган күрөң коробкага паста идиштерин топтой баштадык. Күн сайын алар көбөйө берди. Кир-чир, бүктөлгөн пастанын идиштерин көрүп, апамдын кыжыры келди. Эмне кылып жатасыңар, деп сурады ал. Ишиңер жөнүндө уккум да келбейт. Бул таштандыларды жоготкула, болбосо мен ыргытып жиберем, деди. Майк экөөбүз апамдын бир аз убакыт күтүп турушун сурандык. Дагы топтоп жетиштүү болгондо алып кетебиз, деп түшүндүрдүк. Апам бизге бир жума мөөнөт берди. Убакыт өтө баштады. Биз кысымга кабылдык. Бизнесибизге коркунуч түштү. Апам конторабызды жаап, складдагы топтогонубузду ыргытып жибериши мүмкүн эле. Майк кошуналардын эшигин каккылап, тиш доктурлар тишиңерди бат-баттан жуушуңарды сунуштап жатат, деп идиштерди чогултуп жатты. Мен башка керектүү нерселерди жыйнап баштадым. Биз аракетке өттүк. Иш башталды.
Биздин бизнесибиз кандай жүрүп жатканын текшерип, бир күнү атам досу менен келди. Узун столдун үстүндө мектептен алып келген сүттүн коробкалары турган. Ак упа чачылып, гриль мечи болсо кызарып кеткен эле. Биз кире бериштеги жолго жайгашып алганыбыздан атам машинасын алысыраак токтотту. Досу экөө бизге жакындаганда тиш жугуштун идиштерин эритип жаткан темирден жасалган кумураны көрдү. Ал мезгилде түбүктөр желимден эмес, коргошундан жасалчу. Биз боегун күйгүзүп салып, пастанын идиштерин темир кумурага салып эритип жатканбыз. Кийин коргошунун үстүндөгү жылчыкчалар аркылуу сүттүн коробкаларына куюп жаттык. Сүттүн коробкаларында альбестерден жасалган формалар бар болчу. Ал формалар тыйындын формасы болчу. Шашкандыктан пакеттеги гипсти төгүп алгам. Ошондуктан айлана кар жаап койгондой аппак болчу. Атам менен досу биздин эритилген коргошундарды абайлап коробкаларга куюп жатканыбызды карап турушту. Абайла, деди атам. Төгүп алып жүрбө дагы. Мен башымды ийкеп койдум. Коргошунду куюп бүткөндөн кийин куйманы жерге куюп атама жылмая карадым. Эмне кылып жатасыңар балдар, деди. Атам акырын добушун чыгарып: Сиз мага айткан нерсени биз баяганды каалап жатабыз, деп жооп бердим. Ооба, деди Майк. Биз экөөбүз бизнес шериктешпиз. Бул альбастер формасындагы эмне, деп сурады атам. Карап туруңуз, дедим. Азыр сизге бир нерсе көрсөтөм. Кичинекей балка менен ургулап, коробкадан форманы алып чыгып, анын ичинен никелди алып келдим. О Кудай, деди атам. Силер коргошундан никелди ажыратып жатасыңарбы? Туура, деди Майк. Сиз бизге кеңеш бергенде акча жасап жатабыз. Атамдын досу күлүп жиберди. Атам болсо башын чайкап койду. Коробкаларды колдорубузга кармап алып, башыбыздан ылдый альбастерге бөлөнүп, оозубуз кулабыбызга жеткиче жылмайып турганбыз. Атам коробкаларды жерге койдуруп, бизди олтургузуп алып, жасалма деген эмне экенин түшүндүрүп берди. Биздин кыялдарыбыз ишке ашпай калды окшобойбу? Сиз биздин бул ишибизди мыйзамсыз деп жатасызбы, деп сурады Майк, добушу дирилдеп. Ушундайбы? Тим кой, деди атамдын досу. Мүмкүн булардын чыныгы таланты эми гана өнүгүп келе жаткандыр. Атам көзүнүн үстү менен бизди тиктеп койду. Ооба, бул мыйзамсыз, деди жумшак гана. Бирок силердин аракетиңер, ойлоп тапкычтыгыңар абдан жакшы. Ушундай болгула. Мен силер менен сыймыктанып турам. Аракет кылсаңар, ийгилик болбой койбойт. Ойлонуп 20 мүнөттөй олтуруп калдык. Анан айлана тегеректи шыпырып тазалай баштадык. Биздин бизнес башталган күн эле өлдү. Шыпырып жатып, Майкты карап мындай дедим. Менин оюмча, Джимминин сөзү туура окшойт. Биз бай болбойт окшойбуз. Бул сөздү айтканда атам жөнөп бара жаткан. Балдар, деди ал. Мүңгүрөбөгүлө. Силер качан гана абалга багынып, кол кошуруп олтуруп калганда гана кедейсиңер. Эң негизгиси силер аракет кылдыңар. Көпчүлүк адамдар кыялында жана сөз менен гана айтып коюшат, байым деп. А силер бирдеме жасадыңар. Мен экөөңөр менен тең сыймыктанам, дагы да кайталайм. Ушундай болгула, багыла. Майк экөөбүз унчукпай калдык. Атам айткан сөздөр жагымдуу болчу, бирок биз дагы эмне кылышыбызды билбей турганбыз. Эмнеге сен бай эмессиң, ата, деп сурадым. Эмнеге дегенде, мен мугалимчиликти тандап алгам. Мугалимдер деги эле ойлонбойт бай болууну. Бизге жөн эле сабак өтүү жагат. Силерге жардам бере албаганыма аябай өкүнөм. Анткени мен чындап эле кантип акча табышты билбейм. Майк экөөбүз айлананы тазалаганды уланттык. Балдар, деди атам. Эгерде силер бай болууну үйрөнгүңөр келсе, менден сурабагыла. Майк, атаң менен сүйлөшүп көрсөң? Менин атам мененби, деп таң кала сурады Майк. Ооба. Атаң менен күлүмсүрөп кайталады атам. Экөөбүздүн банкирибиз бир. Ал атаңды көп мактайт. Акча иштеп табуу боюнча сенин атаң мыкты деп мага көп айткан. Менин атамбы? Майк ишенбестен кайра сурады. Анда эмнеге биздин мектептеги бай балдардыкындай түзүгүрөөк унаабыз, жакшынакай үйүбүз жок? Жакшынакай үйүң, машинаң болсо эле бай же байлыкты кантип табышты билген адам болуп эсептелинбейт, деп жооп берди атам. Джимминин атасы кант плантациясында иштейт. Менден айырмасы деле жок. Ал компанияга иштейт. Мен өкмөткө иштейм. Ага машинаны компания сатып берет. Шекер компаниясынын каржы кыйынчылыктары бар деп жатышат. Жакында Джимминин атасы баарынан куру жалак калат. А сенин атаң, Майк, башкача. Ал империя куруп жатат го. Менин оюмча ал жакынкы жылдарда аябай бай адам болоору ыктымал. Атамдын сөздөрү ишеним жаратып,
бизге дем берди. Майк экөөбүз алгачкы болбой калган бизнесибизден калган шыпырындыларды бат-бат тазалай баштадык. Шыпырып жатып, Майктын атасы менен каерден кантип сүйлөшүүбүздү пландап жаттык. Ал көп иштеп үйүнө аябай кеч кайтчу. Майктын атасынын кампалары, курулуш компаниясы, 3 рестораны жана магазиндери бар болчу. Ресторандарынын айынан үйүнө кеч кайтчу. Тазалап бүткөндөн кийин Майк автобус менен үйүнө кетти. Ал кечинде атасы келгенде бай болуунун жолун үйрөтүп коюусун суранмак. Майк атасы менен сүйлөшүп бүтөр замат кеч болсо да телефон чалып коем деди. Кечки 8:30 телефон шыңгырады. Эмне болду деп сурадым мен. Ашыкканча. Көндүбү? 6-чы күнү эртең менен деп ал телефонду коюп койду. Майктын атасы биз менен жолукканга макул болуптур. 6-чы күнү саат 7:00 мен автобуска отуруп Майктын үйүнө жөнөдүм. Сабактар башталды. Майктын атасы менен ошол күнү 8:00 жолуктук. Бирок ал бош эмес экен. 7-де иши башталыптыр. Майктын үйүнөн курулуш компаниясынын прорабы пикап менен чыгып бара жатыптыр. Менин эшигин алдында тосуп алды. Атам телефондо сүйлөшүп жатат, күтүп турушуңду суранды, деди Майк эшигин ачып жатып. Эски үйдүн кире беришиндеги пол бутумдун астында кыйчылдады. Боёгу көчүп кеткен полду эскирген арзан баалуу палас жаап туруптур. Тар коридорго киргенде жүрөгүм кысылып кеткенсиди. Ал жерде коллекционерлерди кызыктыра турган эскирген эмеректер толтура экен. Отургучта апамдан улуураак 2 аял отуруштур. Алардын тушунда көйнөгү түктөлгөн, ботинкелери таза, жумуш кийимчен дагы бир эркек бар эле. Ал менин атамдан 10 жаштай улуу көрүндү. Жашы 45-терде окшойт. Майк экөөбүз алардын жанынан өтүп бара жатканыбызда үчөө жылмайышып турушту. Булар кимдер деп сурадым досумдан. Атама иштешкен кишилер, жана киши кампалардын, аялдар ресторандын башчылары. Анан жанагы пикапта кетип бара жаткан 50 км узакта жолдун боюнда салынып жаткан үйдүн прорабы. Дагы бирөөсү сен келгиче кетип калган болчу. Дайыма ушундайбы деп сурадым. Атаңдын бош убактысы өтө эле аз го. Булар күндө эмес, бирок бат-бат келип турушат, деди Майк. Алып келген отургучун жаныма коюп жатып. Мен атамдан сурадым, акча иштегенди үйрөтөсүзбү деп. Эмне деди ал, дедим кызыга. Биринчи тоотпой күлгөнсүдү, кийин биз үчүн бир жумуш бар, деди. Дедим мен, отургучка сүйөнүп. Сен билбейсиңби анын эмне экенин? Жок, азыр билебиз да. Бөлмөгө Майктын атасы тор тартылган эшиктин капысынан кирип келди. Биз ордубуздан тура калдык. Урматтаганыбыз үчүн эмес, чочуп кеткендигибизден. Даярсыңарбы балдар, деди Майктын атасы, үстөлдү жакыныраак тартып биздин жаныбызга отура берип. Биз башыбызды ийкеп жакыныраак отуруш үчүн отургучтарды анын жанына жылдырдык. Майктын атасынын салмагы 90 килограммдай, бою 1,80 метрдей болчу. Менин атамдын бою бийигирээк. Салмагы ушундай эле, бирок 5 жашка улуу эле. Этникалык жактан айырмачылыгы болгону менен алар бири-бирине окшоштук жагы бар. Мүмкүн энергиясы окшош беле. Демек силер акча иштегендин жолун үйрөнгөнгө келет экен да. Ошондойбу, Роберт? Мен коркконуман башымды ийкеледим. Анын сөзүндө жана жылмаюусунда кандайдыр бир сестенүүчү күч бар эле. Жакшы, менин бир сунушум бар, деп улантты Майктын атасы. Мен силерди үйрөтөм, бирок мектептегидей эмес. Силер мага иштейсиңер, мен окутам. Иштебесеңер окутпайм. Эгер иштесеңер, мен силерди тезирээк үйрөтөмүн. Жөн эле олтуруп угабыз десеңер, бекер эле убактымды короткум келбейт. Мектептегидей эмес. Менин сунушум ушул. Же макул болосуңар, же жок дегиле. Суроо берсем болобу, деп баштадым мен. Жок, менин сунушумду кабыл аласыңар, же кабыл албайсыңар. Ишим көп, жөндөн эле убактымды короткум келбейт. Эгерде силер чечкиндүү боло албасаңар, анда эч качан акча тапканды үйрөнө албайсыңар. Мүмкүнчүлүктөр кетет. Тез чечим кабыл ала билүү өтө зарыл. Силер издеген мүмкүнчүлүк болуп турат. Ойлонгонго 10 секунда берем, деп кыжырды келтире күлүп койду. Макулмун, дедим мен. Ал айнып кетпесе экен дегенсип шашылганча. Макулмун, деди. Майк дагы ойлонбой туруп эле. Жакшы, деди Майктын атасы. 10 мүнөттөн кийин мага Мартин эже келет. Аны менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин мен магазиниме барып ишти баштагыла. Саатына 10 центтен төлөйм. Ар ишемби күнү 3 сааттан иштейсиңер. Бүгүн мен бейсболго бармакчы элем, дедим мен. Макулбу же жокпу? Сүрдүү сүйлөдү Майктын атасы. Макул, дедим. Бейсболдон көрө үйрөнүп да акча да иштеп алам го деп ойлондум. 30 цент.
6 күнү 9-дан баштап Майк экөөбүз жумушка кириштик. Мартин эже сабырдуу аял эле. Ал Майк экөөбүздү өзүнүн 2 баласына салыштыра берчү. Алар чоңойгондон кийин башка шаарга кетип калышкан экен. Мартин эже ак көңүл эле, бирок көп иштечү. Ал бизге жумуш дайындачу. Биз 3 саат бою текчелерден консерваларды алып, чаңын арчып, кайра абайлап ордуларына койчубуз. Майктын атасы менин баятам. Анын ушуга окшогон алдында чоң унаа токтоочу жери бар дагы 9 дүкөнү болчу. Алар азыркы ыңгайлуу 7:00-дөн 23:00-ге чейин иштеген супер дүкөндөрдүн биринчи версиялары болчу. Дүкөндөр бири-биринен көп алыстыкта эмес. Элдер сүт, нан, тамеки, май сатып алышчу. Гавайда ысык, ал кезде кондиционерлер болгон эмес. Ошондуктан магазиндердин эшиги ачык турчу. Жолдон машиналар ары-бери өткөндө чаң көтөрүлүп, магазинге кирчү. Мына ошондой кондиционерлери жок, чаң жерде иштегенге туура келген. 3 жума бою Мартин эжеге эмне кылганыбызды айтып, тапшырып жаттык. Түштө жумушубуз аяктагандан кийин акчабыз колго тийчү. 30 цент 50-жылдары 9 жашар бала үчүн деле аз болчу. Комикстер 10 цент турчу. Үйгө бара жатып ошолорго мен акчамды кетирчүмүн. 4-жуманын ортосунда мен жумуштан кетүүгө даяр элем. Жумушка макул болгонумдун себеби Майктын атасынан акча табуунун жолун үйрөнөйүн дегенмин да. Эми мен саатына 10 центке кул болуп жаткам. А Майктын атасына биринчи жолу көргөндөн бери жолуга элекмин. Мен жумуштан чыгам дедим түштөнү маалында Майкка. Мектептин тамагы начар болчу. Ансыз деле мектепте көңүлсүз жүрчүмүн. Ансыз келгенсип 6-күндөр жанга тийди. Мурдагыдай 6-күндөрдү күтпөй да калдым. 30 цент үчүн иштегим да келбей калды. Майк күлүп жиберди. Эмне күлүп жатасың дедим кыжырым келип. Ушундай болорун атам айтты эле. Жумушту таштагысы келгенде Роберт мага жолуксун деген болчу. Эмнеге? Дедим түшүнө бербей. Атаң менин жумуштан жадаганымды гана күтүп жүргөн беле? Ырасбы я? Ошондойго деди Майк жай гана. Атам ак көңүл. Сенин атаңдай эмес. Башкача ыкма менен үйрөтөт. Сенин ата-энең көп сүйлөп окутушат. А менин атам кем сөз. Сен 6-күндү күтүп тур. Жумуштан кетип жатканыңды мен атама айтып коем. Бул нерсе атайын мен үчүн уюштурулган дегин келип жатабы? Жок, андай эмес. Ким билет, болушу да мүмкүн. Ишемби күнү өзү түшүндүрөт. Ишемби күнкү жолугушуу. Мен жолугушууга даяр элем. Өзүмдүн атамдын ага жини келип жаткан. Менин атам бул жанагы айтып жаткан кедей атам. Баятам мыйзамды бузуп, жаш балдарды иштетип жатат деп эсептейт. Ошондуктан тергөө жүргүзүш керек деди. Менин билимдүү атам сага тиешелүү акчаны берсин. Жок дегенде саатына 25 центтен. Эгерде дагы акча кошуп бербесе, анда ошол замат жумуштан чыгып кет деди. Кереги жок, сага ал иштин деди атам жини келип. Бул алдамчылык. Ишемби күнү саат 8:00-ге Майктын үйүнүн арткы эшигине келдим. Мен үйгө киргенде анын атасы мындай деди. Күтүп олтуруп тур. Өзү бурулуп, кичине бөлмөлүү кеңсесине кирип кетти. Эки жакты карап, Майкты эч жерден көрбөдүм. Өзүмдү ыңгайсыз сезип жаттым. Мен 4 жума мурда келгенде отурган баягы эле аялдын жанына отуруп алдым. Алар мага жылмая карап, ыңгайлуу болуш үчүн бир аз орундарынан жылып коюшту. 45 мүнөт өттү. Мен дагы эле олтурам. Эки аял Майктын атасы менен жолугушуп кеткендерине жарым саат болду. Караган киши дагы олтурган эле. Ал да 20 мүнөт мурда кеткен. Үйдө эч ким жок болчу. Эски эмеректер турган. Караңгы бөлмөдө убакытты текке кетирип жаттым. Эшикте соонун болуп күн тийип турат. А мен болсо жаш балдардын эмгегин пайдаланып, эзип иштеткен кишини күтүп отурам. Мени күттүрүп коюп, кеңсесинде телефондо сүйлөшүп, кагаздарын барактап жүрөт. Кетип калганга даяр болчумун. Бирок мени эмнегедир бир нерсе кармагандай болуп турду. Дагы 15 мүнөт өттү. Акыры саат 9 болду. Дегенде баятам чыгып, мени колу менен чакырып, тар кеңсесине алып кирди. Менин түшүнүгүм боюнча, маянаны көтөр деп жатасың, же болбосо жумуштан чыгам депсиң, деди кеңсе отургучуна айлана берип. Сиз өзүңүздүн тарабыңыздан келишимде болгон убадага турбай жатасыз го деп ыйлап жибергидей болуп айттым. 9 жаштагы балага чоң киши менен сүйлөшүү коркунучтуу болуп жатты. Эгерде сиз иштесем үйрөтөм дедиңиз эле. Мен сизге иштеп бердим, көп иштедим. Бейсболду да таштадым. А сиз сөздөрүңүзгө турбадыңыз. Эч нерсе үйрөткөн жоксуз. Сиз калпчысыз. Шаардагылардын баардыгы ушинтип айтышат. Сиз ач көзсүз.
Акчанын баарын өзүңүзгө аласыз. Жумушчуларыңызды ойлонуп да койбойсуз. Адамдарды сыйлаганды билбейсиз. Мени көпкө күттүрдүңүз. Мен жаш болсом дагы мага сый менен кайрылууга татыктуумун деп ойлойм. Баятам олтургучтун жөлөнгүчүнө сүйкөнгөнчө колун көтөрүп, ээгин кармап, мени тиктеп турду. Мени жакшыраак билейин деген го чамасы. Жаман эмес деди. Бир айга жетпей, менин көпчүлүк жумушчуларыма окшоп сүйлөп калыпсың. Эмне? Эмне деп жатканына жакшы түшүнө бербей таарына сүйлөдүм. Мен ойлодум эле, өзүңүз тараптан келишимдеги сөзүңүзгө туруп, мени үйрөтөсүз деп. Анын ордуна мени кыйнап жатасыз. Бул ырайымсыздык, абдан эле ырайымсыздык. Мен сени үйрөтүп жатам деп акырын үн катты Баятам. Ооба. Эмнеге үйрөтүп жатасыз? Эмнени үйрөттүңүз? Эч нерсеге дедим, жиним келип. Биринчи жолу көрүшүп, саатына жарыбаган 10 центке иштегенге макул болгондон бери сиз мени менен бир да жолу сүйлөшкөн жоксуз. Ха, мен сиз жөнүндө белгилүү жерлерге кабарлап коюшум мүмкүн. Балдардын эмгегин пайдалануу боюнча бизде мыйзам бар. Менин атам өкмөткө иштейт, ал керектүү жактарга айтып коет. Акырын үн чыгарып айтты Баятам. Эми сен мен жумуштан айдап жиберген же өздөрү чыгып кетишкен көпчүлүк адамдардай сүйлөй баштадың. Эми эмне дейсиз? Өзүмдүн жашыма жараша кайраттана сүйлөдүм. Алдадыңыз. Мен сизге эшектей гана иштедим. Сиз өзүңүз сөзүңүзгө тура албадыңыз. Эч нерсе үйрөткөн жоксуз. Сен каяктан билесиң эч нерсе үйрөтпөгөнүмдү? Жайбаракат сурады менден Баятам. Жаңылып жүрбө? Сиз бир да жолу мен менен сүйлөшкөн жоксуз. Мен 3 жума жумушуңузду кылдым, а сиз мага эч нерсе үйрөткөн жоксуз, дедим таарына. Эч нерсени. Сабак берүү, жаздыруу, айтып түшүндүрүп берүү менен гана чектелеби деп сурады Баятам. Ооба деп жооп бердим. Роберт, билсең, минтип мектепте гана окутушат, деди ал жылмая. Бирок турмуш антип үйрөтпөйт. Мен айтат элем, жашоо эң мыкты мугалим. Көпчүлүк убакта турмуш сени менен сүйлөшпөйт. Жашоонун мектеби баардык жагынан тийген сокку, ар бир сокку, ойгон, мен сага бирдемкени үйрөтөйүн деп жатам, деген жашоонун сөзү. Угуп олтуруп өзүм суроо бердим. Эмне деп жатат? Ар жагыңдан соккулап жаткан жашоо, ошентип айтып жатабы? Эми мен туруп кетип калышым гана керектигин анык сездим. Жиндиканада дарылана турган адам менен сүйлөшүп жатыптырмын. Эгерде сен жашоонун сабагын өздөштүрүп алсаң, анда сен утасың деп улантты Майк Натас. Эгерде өздөштүрө албасаң, анда жашоо соккусун уланта берет. Адамдар эки гана жол бар. Кээ бирлери жашоонун тепкисин жеп, ага чыдап олтура берет. Калгандары кыжырданып, тепкиге тепки менен жооп кайтарат. Бирок алар өзүнүн боссуна, жумушуна, күйөөсүнө же аялына таарынышат. Турмуш соккулап жатканын алар түшүнүшпөйт. Мен бул сөздөрдөн эч нерсе түшүнгөн жокмун. Жашоо биздин ар жагыбыздан кысат, түрткүлөйт. Кээ бирлери багынып беришет, башкалары күрөшүшөт. Аздары гана сабакты үйрөнүшүп, алдыга жыла баштайт. Түшүнгөндөр түрткүлөп жаткан жашоонун кучак жайып тосуп алат. Аз гана сандагы адамдар бул керек экендигин түшүнөт жана сабак алганга умтулушат. Алар үйрөнүшө алдыга жылышат. Көпчүлүгү багынышып беришет жана аз эле күрөшүшөт. Сен Баятам ордунан туруп, шамалга кыйчылдап жаткан эски жыгачтан жасалган терезени жаап койду. Эгерде сен муну өздөштүрүп алсаң, чоңойгонуңда акылман, бай, бактылуу адамдардан болосуң. Өздөштүрө албасаң, анда башыңа түшкөн балекеттерге жумушуңду, эч нерсеге жетпеген маянаңды, боссуңду айыптап, жашооңду текке кетиресиң. Алма быш, оозума түш деп, акча көйгөйүм чечилет деп үмүттөнүп жашап өтүп кетесиң. Баятам угуп жатканымды байкаш үчүн мен жакты карады. Көздөрүбүз тиктеше түштү. Бири-бирибизди карап туруп калдык. Ортобузда көзгө көрүнбөгөндөй байланыш пайда болду. Анын сөздөрү мага эми гана жеткендей болду. Туура айтып жатканына көзүм жетип турду. Мен аны күнөөлөп жатып, ошол эле мезгилде үйрөнүүнү суранып жатыпмын. Эгерде сен биз айтып жаткан алсыздардан болсоң, анда жашоо соккулаганда дайыма багынып бересиң деп сөзүн уланта баштады. Сен өмүр бою жаңылышпастан, баарын туура кылып, жаман окуялардан сактанып, асмандан акча түшүшүн үмүт кылып, бирок ал нерсе эч качан болбой жүрсөң, анда сен алсыз адамсың. Андай болсо, караганда жадатма чал болосуң. Аябай эмгекчил деп мактанган арбын досторуң болот.
турмуш сени баш ийүүчүлүккө мажбур кылат. Тобокелчиликтен коркуп турасың. Жеңилип калуу коркунучу жеңүүнүн сүйүнүчүнөн өйдө турат. Сен тобокелчиликти тандап алдың. Көздөрүбүз дагы кезиге түштү. 10 секунддай бири-бирибизди тиктешип, үнсүз сүйлөшүп турдук. Ошондо мени сиз сокулап жаткан турбайсызбы, дедим мен. Андай десек да болот, деп күлүмсүрөдү. Жашоонун ачуу даамын татып көрсүн, бир нерсеге түшүнсүн, дедим. Кандайча жашоонун даамы? Сурадым, дагы деле ачуум басылбай, кызыга жана сабак алгым келип. Силер биринчилерден болуп, акча иштөөнүн жолун табууну сурадыңар. Мен 150дөн ашык жумушчуларым бар. Алардын бирөөсү да акча жөнүндө эмне билеримди сураган эмес. Жумушту, айлыгын сураган. Акча жөнүндө кандай жол менен акча иштесе болорун сураган эмес. Эмнеге иштеп жатканын билишкен эмес алар. Көпчүлүгү тагдырын акчага иштөө менен өткөрөт. Мен кунт коюп отурдум. Майк келип акча иштөөнүн жолун билгиңер келгенин айтканда, мен силерге чыныгы жашоодогу окшогон шарт түзүүнү чечтим, деп сөзүн улады. Мен силерге баарын айтып берсем деле болмок, бирок силер эч нерсе түшүнбөк эмессиңер. Анан мен силерди жакшы түшүнүш үчүн жашоонун өзү соккулап көрсүн, дедим. Ошондуктан мен 10 центтен гана төлөдүм. Эмнен үйрөндүм мен саатына 10 центтен иштеп, деп сурадым. Жаман бирөөнүн эмгегин пайдаланып эзүүчү киши экениңизди билдимби? Жакшысы көз карашыңды өзгөртсөң болмок, деп баятам чын көңүлдөн каткырып жиберди. Иштин баары менде деп эле күнөөлөй бербе. Эгерде күнөөнүн баары менде болсо, сен мени өзгөртүшүң керек. Иштин маңызы өзүңдө экенин түшүнсөң, анда өзүңдү өзгөртөсүң. Бирдемкени үйрөнсөң, акылың өсөт. Элдин көпчүлүгү өзүн эмес, бирдемени же бирөөнү өзгөрткөнгө аракет кылышат. Бирөөнү өзгөрткөндөн көрө өзүңдү өзгөртүү жеңил турат. Билдиңби? Мен түшүнбөй жатам, дедим. Өзүңдүн көйгөйүң үчүн мени күнөөлөбө, деди баятам, чыдамы кетип. Бирок сиз бизге 10 эле цент төлөп жатпадыңызбы? Ооба. Бирок сен кандай жыйынтыкка келдиң, деп күлүмсүрөп сурады баятам. Сиз жамансыз, дедим мен, куулана жылмайып. Көрдүңбү? Сен оюң боюнча күнөө менде, деди ал. Ооба, ошондой, анан кимде болмок эле? Макул. Ошентип ойлой бер. Сен эч нерсени үйрөнө албайсың. Күнөө менде экенин көрүп, сен кандай чечимге келесиң? Эгерде менин маянамды көбөйтпөсөңүз, мени урматтабасаңыз, мага сабак өтпөсөңүз, мен жумуштан чыгып кетем. Катуу кеттиң, деди баятам башын чайкап. Көпчүлүгү ушундай кылышат. Жумуштан чыгып кетет. Башкасы дурус. Айлыгы чоң жумуш издей башташат. Ошол жумушу эле баардык көйгөйүн чечип бере тургансып. Бирок көпчүлүк учурда андай болбойт. Ал маселени эмне чечет, деп сурадым мен. 1 саатына 10 центке курсант болуп иштегенби? Элдер ошентип жүрүшө берет, деп анын жүзүндө жылмаюу пайда болду. Үй бүлөсүнө акча жетишпегендигин билип, жарабаган акчага иштешет. Эч нерсе кылышпайт. Айлыгы көтөрүлүшүн күтүп жүрө беришет. Көтөрүлсө эле жашоосу өзгөрүлүп кете тургансып. Көпчүлүгү ушул абалда калат. Кээ бирлери кошумча жумушка киришет. Ал жерде да жыргаткан маяна болбойт. Мен полду тиктеп ойлонуп отурдум. Баятамдын сабагын, жашоонун маңызын түшүнө баштагансыдым. Акыры башымды көтөрүп, баягы суроомду кайталадым. Анда ал маселени эмне чечет? Мына бул эле, деди мен башымды билинер-билинбес черткилеп. Эки кулагыңдын ортосунда турган нерсе. Ошентип айтып, баягы башкача түшүнүктү мага жеткирди. Бул жумушкерлеринен мен кедей атаман айырмаланып турган, келечекте Гавайдагы эң бай адамдардын бири кылган түшүнүк эле. А менин жогорку билимдүү кедей атам өмүр бою акчага муктаж болуп жашады. Баятамдын ошол көз карашы мен баардык маселемди чечсе болмок. Ошол көз карашты ал мага 1000 жолудан кайталаган. Ошол сабак мага номер 1 сабак болуп калды. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Кедей, орточо жашаган адамдар акчага иштешет. Байлар акчаны өздөрүнө иштетишет. Ошол күнү мен башкача көз карашты түшүндүм. 9 жашыман 2 атам тең мага көп акыл үйрөткөн. Бирок 2 башка нерсени. Балам, мен сенин көп окууңду каалайм. Жакшы билим алгын. Келечекте чоң компанияда мыкты жумушка орношууңа жардам болот деп жогорку билимдүү атам кеңеш берген. Мен баятам акча кантип иштешин билип алышымды каалаган. Акчаны мажбурлап өзүм иштетүүмдү билсин деген.
мектепте окуган сабактар эмес, ошол Баятам үйрөткөн билим жашоомдо жол көрсөткүч болду. 10 центке иштеп ачуум келгенине мен кубанычтамын. Баятам биринчи сабакты үйрөтүүнү улантты. Эгерде алган акчаңа ыраазы болуп жумушту уланта бергенде, мен сени акча табуу жолун үйрөтө албайм дегенге мажбур болот элем. Чындап үйрөнүү кайраттуулукту, ышкыбоздукту, бир аз кызыгууну талап кылат. Ачуулануу бул формуланын жарымы. Ачуулук менен жакшы көргөндүк кошулганда ышкыбоздукту пайда кылат. Акча маселесине келгенде көпчүлүк коопсуздукту тандайт. Аларга ышкыбоздуулук эмес, коркуу сезими жол көрсөтөт. Ошондуктан алар айлыкка ыраазы болуп жүрө береби деп сурадым. Ооба, деди Баятам. Өзүм жөнүндө дайыма жумушчуларына плантациядагыдай же өкмөттөгүдөй айлык төлөп бербейт, эмгегин пайдаланып, эзип иштетет дегендерди угуп калам. Ушул туурабы? Жок. Мен эмес, өздөрүн эзишет. Коркуу сезими алардын мойнуна минип алган. Сиз өзүңүз аларга жакшы маяны төлөп беришиңиз керектигин түшүнөсүзбү? Эч нерсе берүүгө милдеттүү эмесмин. Акчаң көбөйсө эле баардык маселе чечилип калбайт. Өзүңдүн атаңды карасаң, көп акча иштегени менен эч нерсеге жетпейт. Элдердин көпчүлүгү акчаны арбын алган сайын андан да көп карызга бата баштайт. Ошондуктан 1 саатка 10 цент төлөдүңүз беле, дедим күлүп. Бул сабактын бир бөлүгү болсун дедиңиз беле? Туура, деп күлдү Баятам. Сенин атаң окуп, мыкты билим алып, маянасы көп төлөй турган жумуш тапкан. Анан акчасы жетишпейби? Демек мектепте акча сабагын өтпөйт. Эмнени билет? Акчага иштеш керек экендигин гана билет. Сиз андай кылбайсызбы, деп сурадым мен. Андай эмес, деди. Эгер акчага иштегиң келсе, мектепте кала бер. Акчага иштөөнү үйрөткөн абдан ыңгайлуу жер. Эгер акчасага иштеп беришин үйрөнүүнү кааласаң, мага кел. Албетте, үйрөнүүнү өзүң кааласаң гана. Башкалар үйрөнүүнү каалаган эмеспи, деп суроо узаттым. Жок, деди. Акчага иштөөнү үйрөнгөн жеңилирээк. Айрыкча акча маселесине келгенде, сени коркунуч сезими кармап турса. Мен түшүнбөдүм, дедим, мурдумду тырыштырып. Ал жөнүндө тынчсызданба. Азырынча ошол коркунуч сезими жөнүндө адамдардын жумушка колу байланып калышын гана билип ал. Свет, газдарга төлөй албай калуу, жумуштан айдалып кетүү, жетишерлүү акчаны колуна кармай албай калуу коркунучу. Баарын башынан баштоо коркунучу. Коркунуч сезими адам кесимин мыкты өздөштүрүп, билип алууга мажбурлайт. Анан адам акчага иштеп, акчага карай умтулат. Көпчүлүгү акчанын кулу болуп калышат. Кийин боссун акы жырланышат. Акчаны өзүң иштеп берүүсүн үйрөнүү окуунун бир багытыбы, деп сурадым. Албетте, деди Баятам, албетте. Унчукпай отуруп калдык. Кеңсе жымжырт боло түштү. Эртең менен 2 күн сонун болуп тийип турат. Азыр дос балдарыбыз бейсбол ойной баштайт болуш керек. Эмнегедир мен Майктын атасына ыраазы болуп отурдум. 10 цент үчүн иштегениме да капа эмес элем. Менин досторум албаган сабакты жакында түшүнө башташымды сезип жаттым. Даярсыңбы, деди Баятам. Ачыгын айт. Албетте, дедим жылмая, даярмын. Мен сөзүмө туруп, үйрөтүүнү тээ алыстан баштадым. 9 жашыңда сен акчага иштөө, акча үчүн иштөөнү билдиң. Акыркы 3 жумаңды 50 жылга кош. Ошондо сен канчалаган адамдар өмүр бою эмне менен алектенип жатканын сезесиң. Түшүнбөй жатам, дедим мен. Маянаңды көтөрүп беришимди, мен кеңседен чыкканымды күтүп олтурганыңда сен өзүңдү кандай сезип жаттың? Аябай начар, дедим, ачуум келип жаткан эле. Эгерде сен акчага иштөөнү, акчага азгырылууну тандасаң, анда сен көпчүлүк адамдар башынан кечирип келе жаткан тагдырды тандайсың, деди Баятам. Мартин эжең 3 саат иштегениңе 30 цент берип жатканда өзүңдү кандай сезип жаттың? Аз экенин сезип жаттым. Бекер иштеп жаткандай болдум. Көңүлүм калып сизге ачууланганым рас, дедим мен. Ошондой сезимди көпчүлүк жумушкерлер айлыгы колуна тийгенде гана башынан өткөрүшөт. Айрыкча соцфонддун карыздарын кармап калгандан кийин сеники 100% колуңа тийип жатты. Эмне, жумушчуларга маянасын да толугу менен тийбейби? Таң калып сурадым мен. Кызык го? Ооба, деп жооп берди Баятам. Өкмөт өзүнө тиешелүүсүн биринчи иретте кармап калат. Кантип кармап калат, дедим. Салык, деди Баятам. Акча иштегениңе салык салат. Акчаны которгонуңа салык салат. Акчаны банкта кармаганыңда дагы салык салат. Өлсөң дагы салык төлөйсүң, түшүндүңбү? Эмнеге? Адамдар өкмөт өздөрүнө ошондой мамиле кылганга уруксат беришип жатышат. Байлар андайга уруксат беришпейт, деп күлдү. Кедейлер, орточо жашаган адамдар гана ошого макул. Жалган айтпасам, мен сенин атаңдан көп иштейм, бирок мага караганда салыкты ал көп төлөйт.
Кандайча ошондой болушу мүмкүн деп сурадым. Мага бул нерсе чын өңдүүдөй сезилбей жатты. Эмнеге адамдар өздөрүнө ошондой мамиле кылууга уруксат берип жатышат? Баятам унчукпай калды. Ал мени сүйлөй бербей, угуп отурушумду каалады го. Тынчтанып отуруп калдым. Азыркы уккандарым мага жаккан жок. Атамдын алган айлыгымдан көп кармап калат деп кыжырланганын укчу элем, бирок эч нерсе кыла алчу эмес. Мүмкүн жашоо аны ошентип соккулап жаткандыр. Баятам олтургучуна жай термелип мени карады. Үйрөнгөнгө даярсыңбы деп сурады. Мен башымды ийкедим. Жана айткандай, көп билип, акчаны сага иштөөгө мажбурлоону билип алышың зарыл. Ага өмүр бою үйрөнүшүң керек. Көпчүлүк жогорку окуу жайларына тапшырышат. 4-5 жыл окугандан кийин билим алуусу аяктайт. А менин акча тууралуу сабагым өмүрүңдүн аягына чейин уланат. Канчалык көп билген сайын ошончолук көп билим алышың керек. Көпчүлүгү акча сабагын үйрөнүшпөйт. Жумушуна барышат, маянасын алышат, анан болду. Акчанын аздыгына, зарылдыгына, жетпей жаткандыгына таң калышат. Акчаң көп болсо эле баардык маселе чечилип калгыдай ойлошот. Алардын акча билиминде кемчилик бар экенин көпчүлүгү баамдабайт. Анда менин атам каражат билими жок болгондуктан гана салык көйгөйүн тартып жатканбы? Деп уялгансып сурадым. Угуптур, деди Баятам. Салык бул кичине эле чети. Ал жөнүндө көп билиштин кажети деле жок. Мен билгим келгени, сен дагы деле каражат билимин алам деген тилегиң жоголуп кеткен жокпу? Көпчүлүгүнө мунун кереги жок. Алардын мектепке баргысы, бир кесипке ээ болгусу, жумуштан рахат алгысы келет. Көп айлыкка иштегиси келет. Бир күн ойгонсо эле акча көйгөйү турган болот. Иштебей койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Мына, акча сага иштеп, акчаны баш ийдирүүнү үйрөнүүнүн ордуна бул акчага кул болуп иштегениңдин пайдасы. Билиң алгың келбей калган жокпу? Деп сурады Баятам. Балким ренжи баштаган чыгарсың. Билим мага керектигин башымды ийкеп билдирдим. Жакшы, деди. Анда жумушка бара бер. Бул жолкусунда бекер иштейсиң. Кандайча деп таң калып суроо узаттым. Мен уктуңбу? Бекер. Сен мурдагыдай эле ар ишемби күнү 3 сааттан иштейсиң. Бирок мурдагыдай саатына 10 цент төлөп бербейм. Сен акчага кул болуп иштебегенди үйрөнгүң келбеди беле? Эми акчага иштебейсиң. Эч нерсе төлөбөйм. Уккан кулагыма ишенген жокмун. Сени менен сүйлөшкөндөй эле Майк менен да сүйлөшкөм, деди жайбаракат гана Баятам. Азыр ал консервалардын чаңын арчып, текчелерге жайгаштырып, бекер иштеп жатат. Сен да жумушка шашыл. Бул адилеттүүлүккө жатпайт, деп кыйкырдым. Аз болсо да төлөп беришиңиз керек. Үйрөнгүм келет деп айттың го. Азыр үйрөнүп албасаң, жанагы 2 аял менен кишиде акчага иштеп, жумуштан айдап жиберишимден коркуп, үмүттөнүп отуруп каласың. Же бой жетип, өзүңдүн атаңдай болуп, көп акча иштеп, кулагыңа чейин карызга батып, көп акчаң болгондо баары чечилмек деп ойлоп жүрө бересиң. Эгер ошону кааласаң, анда мурдагы келишимге келели да 1 саатына 10 центтен иштей бер. Же башкалардай эле аз төлөп жатат деп даттанып, жумуштан чыгып башка жумуш изде. Эмне кылайын деп сурадым. Пайдалан, деп билинер билинбес башыма ургулады. Эгерде мен айтканды кылсаң, жакшы. Берген мүмкүнчүлүктү колдонуп, мага рахмат айтып, келечекте бай жашайсың. Арамызда келишим сунуштап жатканына ишенбей, эс мас болуп туруп калдым. Мен бул жакка маянамды көтөрүп бер деп келгем, эми болсо мага такыр бекер иште деп жатат. Баятам мен башымды дагы билинер билинбес ургулап, учурдан пайдалан, менин кабинетимден чык да жумушуңду башта, деди. Биринчи сабак. Байлар акчага кул болуп иштешпейт. Мен бекер иштеп жатканымды кедей атама айткан жокмун. Атам түшүнмөк эмес. А мен өзүм да түшүнө элек нерсени ага айтып олтургум келген жок. Дагы 3 жума ар ишемби күнү Майк экөөбүз 3 сааттан бекер иштедик. Жумуштун кыйынчылыгы деле жок болчу. Тажаганда жокпуз. Болгону бейсбол ойнобой жана комикс сатып ала албай калдым. 3 жума дегенде түшкө маал Баятам машинасы менен келди. Унаасынын моторун өчкөнүн уктук. Баятам дүкөнгө кирип келип, Мартин эже менен кучакташып көрүштү. Дүкөндөгү иштин жүрүшүн сурагандан кийин муздаткычтан 2 балмуздак алып, акчасын берип, Майк экөөбүз жанына чакырды. Жүргүлө, басып келели, деди. Жолдун аркы бетине өтүп, чоң эмес чөбөскөн мейкиндикке келдик. Ал жерде бир канча улуу кишилер софтбол ойношуп жатышыптыр. Чекеде турган столго отургандан кийин Баятам балмуздактардын биздин колубузга карматты. Иштер кандай, деди Баятам. Жакшы, деди Майк. Мен дагы башымды ийкедим. Үйрөнөбүзбү дагы деп сурады
Байатам, майка экөөбүз бири бирибизди карап, ийиндерибизди кушуруп башыбызды ийкедик.